Адам баласынын эң керектүү органдарынын бири бул бөйрөк болуп эсептелет эмеспи? Ал эми азыркы күндө дал ушул абдан керек делген орган кургап, диализ аппаратына жатып калган жарандарыбыз күн санап өсүүдө. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы болгону 18 жашта. Адилет Иманбековдун 2 бөйрөгү тең кургап калган. Баласынын бөйрөгү ооруса, энесинин жүрөгү ооруп, операция кылдырууга жетпей жаткан акча каражатта кайдыгер карабаган мекендештерден жардам сурап турган кези. 9 классында ооруп бир жатып чыккан больницага. Анда ошо көп деле билинген эмес. Анан кийин уже кан азайып кетти да аябай. Ошодон байкап калдык биз. Кан азайып кетип, анан больницага барып анализ тапшырсак эле ошо. Ошол эле Бишкекке жөнөтүштү. Бишкекке баргыла деп. Серьезный бир нерсе бар деп, анан биринчи гематологияга келип кан тапшырдык. Ошо атабыз аккандан кайтыш болду. Ошондой болуп калдыбы деп корктук да. Анан келип анализ тапшырсак эле ошо неметеди. Ошо бөйрөгүнөн болуп чыкты да. Анан келип больницага 2 жолу жатып чыктык. Почти 1 ай жаттык больницада. Ошо бөйрөгүнөн сөзсүз пересадка кылыш керек, ансыз болбойт деди да. Почти 2 бөйрөгүн кургап калган экен. Биз ошо кайрымдуулук фондко кайрыла элек деле өзүбүз аракет кылып баштаганбыз. Кайрымдуулук концертин уюштурдук, айылда марафон уюштурдук. Анан жартылай $8,000 чогулду. Дагы ошончо жарты, ошончо дагы ошончо акча керек да. Индияга барып, неметип операция жасатып келиш үчүн. Анан бул кайрымдуулук фондко Азамат Байматовго ар кимден угуп, элден угуп, анан интернеттен көрүп өзүм ушундай балдарды алып барып жасатып келип жүргөнүн көрүп, анан кийин кайрылдым Азаматка. Ал шыр эле жакшы кабыл алды аябай. Көптөргө жардам берген экен, силерге да жардам беребиз, үмүтүңөрдү үзбөгүлө деп ошентти. Анан ошону менен Азамат менен иштешип калдык. Мындай неме кайгылуу нерсе башыбызга келип калат деп эч бир ойлогон эмеспиз. Балдар жашынакай эле өсүп чоңоюп, башка балдар жашынакай эле өсүп келе жатышкан, ушул балама ушундай неме жабышып калды. Башка больнойлор телевизордон көрүп, ушинтип жаткандарын көрүп, аябай мен өзүм да кыйналчу элем да. Кудай таалам ушундайга туш кылбаса экен деп. Кудайдын кылган экен, айла жок ушундайга туш келип калдым. Анан эми балама колдон келишинче кыргыз элинен, кайрымдуу жарандардан жардам сурайм. Жартылай акчабыз чогулуп калды, анан дагы ушунча акча болсо буюрса жетип калат эле. 10 күн күрүлө ачыла элек жапжаш бала. Өзүнүн алдыга койгон келечек максаттары да бар чыгар. Мага айтканы бар, айтпаганы бар. Ошолоруна жетсе деп тилейм. Өзүнүн курдаштарына кошулуп, ойноп күлүп, кадимкидей адам сыяктуу жүрсө деп ойлойм. Ошол мен жаныман чыкпайт, үйдөбүз ардайым. Ушул жакка келет, кайра кетет. Бир жумада 3 жолу келип ушул жерде дарыланып кетип атат. Ошон үчүн жардам сурап кетет элем кыргыз элинен. Колуңуздардан келишинче жардам берип кетсеңиздер, балам жакшы болуп кетсе деп тилейм. Кудайдан да үмүтүбүз жок, элдерден да үмүтүбүз жок. Мектепти бүтүрүү алдында туруп, келечекте максат койгон кыялдарына жетейин деген мезгилде митип 2 бөйрөгүнүн ажырап калганын уккан адамдын жүрөгү кантип оорубайт? Жаш болсо дагы жашагысы келген Адилеттин көздөрүнөн жаш мончоктой төгүлүп, кайрымдуу элден жардам сурап турат. Менин атым Адилет, азыр 18 жаштамын. Диализ алып калганымдын себеби бул 9 классты бүткөндөн кийин ооруп баштадым. Биринчи болгону бул аябай чарчап, жумуш кыла албай, башым айланып, аба жетпей, ушундай болду. Башында андан кийин больницага бардык. Ушинтип эметип чыктык. Оорубасам бул жерге келбейт элем. Диализ алган дагы оңой эмес экен. Албасам абалыма өтө начар болуп, кыйналып төшөктө жатмакмын. Мен келечекте парикмахер болуп окуйн дегем. Тилекке каршы болбой калды. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден жардам сурайм.
Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду мындай тагдырды кантип четке кагып коймок эле. Коомдун аярлуу катмарындагы ден соолугунан ажыраган мукташтардын үнүн, үмүтүн кайдыгер карабаган мекендештерге жеткизип келет. Адилеттин аянычтуу тагдырына кайдыгер карабай, фонд жетекчиси Азамат Байматов калың кыргыз элине кол сунууга чакырды. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө мындай калкыбыздагы өтө оор кайрылуулар менен кайрылган адамдардын саны күн санап көбөйүп бараткандыгы өкүндүрөт. Бирок ошол эле учурда кайдыгер карап отурбастан кыргыз ушундай берешендиги менен, айкөлдүгү менен биз көп улуттан айырмаланып келебиз. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, бирок ушундай ынтымагыбыздын бекемдиги сүйүндүрөт. Экинчиден мына ушул мындай кырдаалда мына ушул менин жанымда турган эненин эң кичүү уулу Адилет бүгүн болгону гана 18 жашта. Бирок ушул Адилет бүгүн жипсиз байланып, мына сиздер көрүп турган диализ борборуна ушул күнүнө келип, 3 күндө бир келип түшүп атат, Бир жумада 3 жолу келип ушул диализде жатат. Бир туугандар, мен кыска эле сөзүм менен айткым келет. Ушул адамдын башкы байлыгы ден соолук деп айтылат, бирок ушул башкы байлыгынан мындай бир аксап турган мекендештер, мындай бир тууган сизде да бар, bizde да бар. Бирок эне жүрөгү мындай нерседе ушул баласы кыйналгандан артыгыраак кыйналат экен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элдин ынтымагы менен $8.000 чогулуп калды. Дагы да ушул экран алдындагы реквизитке мүмкүн болушунча кол сунуп коюңуздарды мындай өтүнөт элек, суранат элек. Себеби ушу сиздин берген кол сунууңуз сиздин үй бүлөңүздөгү амандыгыңызды, ошо бөөдө келчү оору, сыркоо, апааттан коргоп тура турган коргонуңар деген. Ошондуктан сиздер кол сунганыңыздар менен биринчиден өзүңүздөргө пайда табасыздар, экинчиден ушул үй бүлөгө бир жакшылык, бир тартуулаган болосуз. Ошондуктан эч бир үй бүлөдө ата эненин балдары оорубасын демекчимин. Кудай буйрса колуңуздардан келишинче кол сунуп коюңуздар. Себеби Адилет өз алдынча дааратканага бара албайт бир туугандар. Анткени ал ушул аппараттын жардамына муктаж. Ошондуктан мүмкүн болушунча тезирээк кол сунуп, тезирээк операцияга баруусу, пересадка кылуусу зарыл. Донор боло турган бир тууганы да даяр, баары даяр болгону гана каражат кармап турат. Аллах барыңардан ыраазы болсун. Эртерээк кол сунуп, мына көз жашы тамып турган эненин көз жашын бир арчып, Кудай ыраазылыгын табууга жетишип калайлы бир тууган. Жакшылык сөзсүз кайтат. Бул жалган жашоодо мындай тагдыр биздин башка келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Кылымдар бою кайрымдуулуктун туу чокусун карманып келген кыргыз эли бул аянычтуу тагдырга дагы кайдыгер карабайт деп толук ишенебиз. Келиңиздер, Адилет мекендешибизге колубуздан келген колдообузду берели.